Barыңыздарға Ақиқат медиасы атынан ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі темабыз америкалық бір христиандың қантып мұсылман болғаны жөнінде болады. Албетте, христиандардан біреусі маға: "Ой, анын эмнеси таң қалышты. Бизден диніңерге кіргендер бар болсо, силерден да христиан диніне ал тургай башка агымдагы диндерге кирип кеткендер тоол турагы" деши мүмкүн. Ооба, ал чындык. Бирок сен калыстык менен бир карачы. Исламдан өзгө динге өтүп кеткендер кимдер? Жана христиандардан ислам динине өткөндөр кимдер? Мусулмандардан христиандыкка өткөндөр же динден, же дүйнөдөн несибеси жок, же элге, же өзүнө пайдасы тийбеген, элдин тарыхын, диндин наркын билбеген маңгурттар, арзыбаган акчага акыреттигин саткан акмактар. А өзгө дин өкүлдөрүнөнчү алардан исламга киргендер, алардын аалымдары, окумуштуулары, жада калса поптору, эл аксакалдары жана алардын жылдыз кылып баштарына көтөрүп чокунуп жүргөн атактуу кишилери экени жашыруун эмес. Демек, мусулмандардын таштандылары аларга кетип, алардын аттуу баштуулары бизге келсе, анын эмнеси жаман? Ошондо бул айырбашта ким утту? Аны өзүңүз акылга алчаңыз. Албетте, ийик динибиз ислам алар менен эмес, тескерисинче алар исламга кирүүсү менен сыймыктанышат, шүгүр кылышат. Ошолордон бири бүгүнкү каарманыбыз америкалык христиан дин алымы, өз учурунда христиандардын белгилүү дааватчыларынан болгон Юсуф Астас. Ал азыр да дааватын улантууда, бирок анын мойнундагы кресте таспиге, колундагы инжили Куранга алмашкан. Ал азыр ислам аламындагы эң атактуу дааватчылардан бири. Анын дааваты менен Европада ар күнү дээрлик ондогон кишилер иман айтууда. Анын Германиядагы бир жолку лекциясынын өзүндө залда отурган 1250 кишинин биротоло исламга кирүүсү анын кандай бир деңгээлдеги дааватчы экенин чагылдырып берсе керек. Бул христиан алымынын кантып исламга кирип, ислам дааватчысына айланганын билгиңиз келсе, бизден алыстабаңыз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн фильмди таратып, бөлүшүп, каналыбызга катталыңыз. Бисмилля. Юсуф Астас 1944 жылы Америкада христиан үй-бүлөдө дүйнөгө келген. Анын ата-энеси ал тургай ата-бабалары да христиан динине өздөрүн арнаган кишилерден болчу. Ал бул үй-бүлөнүн таасиринде теология кесибинде окуп, акыры өз кесибинде докторлук диплом алат. Ал христиан динин изилдөө менен бирге Будда динин, Яхуди динин да терең изилдейт. Юсуф Астас атасы менен бирге кыймылсыз мүлк соодасы менен алектенип, миллиондогон акча тапса да, эч качан жашоосунан канаат таппай, сана тартат болчу. Ал ар дайым кыйналган жүрөгүнө даба болгудай бир нерсе издейт. Бирок өзүнүн эмне издеп жүргөнүн өзү да билбейт эле. Бир күнү анын атасы ага: "Балам, Египеттен бир киши келмекчи. Биз аны менен бирге соода кылуубуз мүмкүн. Бирок сага эскертип койчу бир нерсе, биз жолугушмак болгон ал киши мусулман соодагер. Бирок эмнеси болсо да сен аны менен кездешпесең болбойт" деди. Астас башында капа болуп, аны менен жолугушпайм десе да, атасынын катуу талабы менен акыры аны менен жолугушууга ыраазы болот. Египеттик жанакы мусулман киши келди. Астас башына "Менин Кудайым Иса" деп жазылган баш кийим кийип, мойнуна крестин тагынып, колуна Инжил китебин көтөрүп алып, өзүнө ишенген абалда керсейип жолугушууга келет. Ал башында Иса жөнүндө, акырында түздөн түз мусулмандарды бутак алып, сын тагып сүйлөй баштайт. Бирок Египеттик ал киши абдан сабырдуу бир мусулман эле. Ал Астастын сөздөрүнө жылмайып коюп олтура берет. Ошентип күндөр уланат. Астас бир күнү аны үйүнө конокко чакырды. Астастын атасы, аялы жана дагы бир поп дааватчы болуп, жалпы 5 киши бир дасторкондо баш кошуп калды. Астас менен анын атасы православие мазхабына, жанакы поп католик мазхабында, аялы болсо христиан дининин ашынган агымдарынан биринде болуп, ал агым Яхуди динине окшошуп кетчү. Алардын ар бири өздөрү ийик деп санаган китептерин ачып, христиан диний акыйдалары жана бири-бирине окшобогон инжилдер жөнүндө талаша башташат. Негизи алардын баары Египеттик бул мусулманды христиан динине киргизүү үчүн чогулушкан болсо да, бирок алар бир пикирге келе алышпай кайым айтышып калды. Алар бири-биринин китептерин жокко чыгарып, сын тагып, көптөгөн каталыктарды көрсөтүшүп жатты. Тиги мусулман киши болсо алардын карама каршылыгына, ошондой эле бири-бирине окшобогон инжилдин көптүгүнө таң калып олтурат болчу. Алар бир кезде ал мусулманга суроо берди: "Абаса, силерде канча түрдүү Куран бар?" деди. Ал киши: "Бизде бир эле Куран бар. Ал 14 кылымдан бери бир сөзү да өзгөрбөй, ошол бойдон сакталып келет" деди. Муну уккан Астас чочуп кетти. Ал бири-бирине окшобогон
Ал тургай ичиндеги мазмуну бири-бирине карама-каршы бул инжилдерге карап ойлонуп калды. Ошондой эле ичинен булар кантип эле жаратуучунун китеби боло алсын, бир эле убакытта кантип эле 3 кудай бар болсун деп өз-өзүнө суроо бере баштады. Бул чогулушта Астас түрдүү ыкмаларды колдонуп, Египеттик мусулманды өз динине чакырды. Ал киши акыры: "Эгер силер айтып жаткан диниңердин менин динимден да абзел, хак дин экенин далел менен испаттап бере алсаңар, болду, мен силердин диниңерге кирейин", деди. Ошондо алар: "Андайда силердин диниңерде канча кудай бар?" деп сурашты. Ал киши аларга: "Кул хуаллаху ахад", айткан Аллах жалгыз, ал эч кимге муктаж эмес, ал төрөбөгөн жана төрөлбөгөн, ага эч ким теңдеш эмес деген сүрө ыкыласты окуп, айткан сөздөрүнө Курандан далелдер келтирди. Мындай күчтүү куруч далелди биринчи жолу уккан алар таң калышты. Ошентип арадан 3 ай өтүп кетти. Анын жүрөгү барган сайын исламга бурулуп турчу. Бир күнү Астас жанакы мусулманга өзүнүн мусулмандардын мечитин зыярат кылгысы келип жатканын айтат. Ал киши Астасты Америкадагы эң чоң борбордук мечитке алып келди. Ал мусулмандардын даарат алгандарын, намаз окугандарын күзөтө баштады. Акыры Аллах анын жүрөгүн исламга ачып жиберди. Субханалла. Ал көп ойлонуп, акыры шахадат айтып мусулман болду. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Египеттик мусулман башында шен албай: "Сен чын эле иман айттыңбы?" деди. Ал: "Аттең ай, эртерээк иман айтканымда го", деди. Астас ушундан кийинки жашоосун мындайча баяндайт. Бир күнү аялым мага: "Кийинирээк мен сиз менен жашай албайт окшойм", деди. Мен ага: "Мени мусулман болот деп ойлоп жатасыңбы?" дедим. Ал: "Чынымды айтсам, мен мусулман болдум", деди. Мен ошондо үйдөн чыгып, ошол эле заматта башымды саждага коюп, мени жана аялымды хидаят кылган Аллага шүгүр айттым. Бул 1991-жылы жүз берген окуя болчу. Кийин Астастын ата-энеси да исламга киргенин жарыялашты. Ошондон кийин Астас Египет, Маракеш, Түркия, тагы башка өлкөлөрдө араб тилин жана исламий билимдерди үйрөндү. Ал мусулман болгондон кийин эл арасында Юсуп Астас деген ат менен таанылды. Юсуп Астас биздин мусулман болуубузга оболу Аллахтын рахматы, андан калса бизге аклагы менен жакшы таасирин тийгизген египеттик мусулман себеп болду, дейт. Мына бүгүн Юсуп Астас ислам аламынын атактуу дааватчысына айланды. Христиандарды жана алардын динин абдан жакшы билген Юсуп Астас христиандарга өздөрүнүн тилдеринде, өздөрүнүн китептери аркылуу даават кылып, Курандан, сүннөттөн далелдер келтирип, аларга Аллахтын хак динин жеткирүү менен алектенүүдө. Азырга чейин анын дааваты менен миңдеген кишилер иман айтты жана айтып жатышат: "Маша Аллах". Ya Raja